Кутманды кечиңиздер менен түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Баткенге жаңы үйлөр суук түшкөнчө салынат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров чек арадагы кырдаал боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Абсатар Сыргабаевдин тапшырмасы менен Жалалабадда Баткенден келген жарандарды жайгаштыруу иштери уланууда. Кудайберген базарында ири өрт чыкты. Жалындын видеосу социалдык тармакта жарыяланды. Байкоочулар өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында айткан сөздөрү Кыргызстандын келечеги үчүн мааниси чоң деп эсептешет. Алар тажик тараптын келишимди бузуп Кыргызстандын аймагына негизсиз куралдуу кол салганын, эл аралык деңгээлде комиссия түзүп жоопкерчилигин кароо керектигин айтышат. Ошондой эле серепчилер өнүккөн өлкөлөрдүн жана уюмдардын лидерлери Кыргызстанга кайдыгер мамиле жасабай турганын, достук мамиледе экенин президенттин Нью-Йоркто болгон жолугушуулары далилдеп койгонун кошумчалашты. Кыргыз тарап бөтөн жерге көз артпайбыз, бирок бир да сантиметр өз жерибизди бирөөгө бербейбиз. Бул сөздөрдү президент Садыр Жапаров дүйнө коомчулугуна эл аралык трибунадан билдирди. Мамлекет башчысы коңшу Тажикстандын жасаган куралдуу агрессиясына карабай, Кыргызстан чек ара маселесин дипломатиялык, тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин айткан. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капагылууда. Тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Баткендеги жанжал согуш боюнча сүйлөгөн сөзү менин оюмча абдан маанилүү болду. Биздин президент айтты, биз Кыргызстан бийлиги, эл аралык уюмдар, ошонун ичинде Бириккен Улуттар уюму, башка уюмдар ушул согушту териштиргенге өз салымын кошот деген ой кетти да. Эл аралык мындай процедуралар бар, эл аралык эрежелер бар. Биз ошолорду дагы мындай ошол бул маанилүү ишти мындай чечкенге мындай кириштиришибиз керек да. Президент Тажикстан мурда сүйлөшүлгөн макулдашууларга карабай Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объекттерге чабуул жасаганын кошумчалаган. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Юрист Акунбай Кошоев мамлекет башчысынын бул билдирүүсүнөн кийин эл аралык уюмдардагы азыркы кырдаалга маани берет деген пикирде. Эми Тажик элинин бардыгын күнөөлөөгө болбойт. Бирок жанагындай наркотрафик болуп туруп, монархия түзүп алган байлар эптеп бийлигин кармап туруш үчүн ар кандай бир кошуналар менен чатак чыгарып ошого алаксытып, баягы өзүнүн наркотрафиктен урдап атканын, бүт кен байлыктарын ээлеп алыптыр. Анан жанагы момурайган, насыбай сата турган баласын президент кылып коюп турартына бул дүйнөлүк көз карашта дагы дипломатияга дагы туура эмес болуп турат. Эгерде юридикалык жактан далил базалары менен толуктап туруп Гаагадагы эл аралык сотко берсе, Имамали Рахман эмес, Слободан Милошевич, дагы Караджич деген ушундай карасанутарлык менен кол салгандарды камап салып, ошо түрмөдө өлүшпөдүбү? Возможно, Тажикстандын президентин дагы ошондой бир жаман жорук менен дүйнөдөн өтөрү белгилүү болуп калды. 193 өлкөнүн мамлекет, өкмөт башчылары жана делегациялары катышкан иш-чаранын алкагында мамлекет башчысы бир топ жетекчилер менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды да талкуулоого жетишкен. Беделдүү болгон Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы менен да биргеликте баарлашты. ОБСНин дагы башчысы менен жолукту, анан бир катар дүйнөлүк лидерлер менен жолукту, ошол эле Эрдоган менен жолукту. Мунун бардыгы эмнеден кабар берет? Мунун бардыгы ошо дүйнөнүн коомчулугун, дүйнө коомчулугун Кыргызстанга көңүлүн, назарын буруу, ошону менен катар эле дипломатиялык диалог аркылуу Кыргызстандын
ошол жана чек ара маселесинде болуп жаткан, башка мамлекеттер менен болуп жаткан маселесин бир аянтчада тынчтык жолу менен чечүү болду. Серепчилер мамлекет башчысынын Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында тажик тараптын куралдуу агрессиясын ачык айтып чыкканы, дүйнө коомчулугуна чындыкты жеткирүүгө чоң мүмкүнчүлүк болгонун жана бул нерсеге эл аралык деңгээлде да баа берилет деген пикирлерин айтышты. Биздин президент ошондой трибунадан кайрылгандан кийин азыр ООНдун структуралардагы, Бириккен Улуттар уюмунун структуралардагы өзүнүн процедуралары бар, эрежелери, алар дагы иштеш керек азыр. Менин оюмча комиссия түзүш керек, ООНдун бияка келиш керек, жагдайды биш керек. Чын эле жанагы нерселер далилденип, ошол ООНдун чечими менен ошондой санкциялар Тажикстанга каршы колдонуш керек десе, анда менин оюмча бир айдын ичинде эле Тажикстанды алсыратып койсок болот. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 20 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясынын жалпы дебатына катышып сөз сүйлөгөн. Анда кыргыз-тажик чек арасында болуп жаткан окуяга дүйнө коомчулугунун назарын буруп, эл аралык уюмдарды ортомчулук кылууга чакырган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Президент Садыр Жапаров бүгін 22 сентябрда министрлер кабинетінің жетекчилигинин жана мүчөлөрүнүн, күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин, коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда Баткен облусундагы учурдагы кырдаал боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана аймактагы талкаланган инфратүзүмдү калыбына келтирүү боюнча маалымат берилди. Президент Садыр Жапаров биринчи кезекте чек арага чектеш аймактардын эвакуацияланган тургундарына бардык зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүгө, жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүүгө жана толук кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын суук түшкөнгө кыска мөөнөттө курууга, социалдык жарандык инфратүзүмдөрдү тез арада калыбына келтирүүгө байланыштуу бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Бүгін 22 сентябрга карата Баткенде Кыргызстандын ар бир тарабынан жөнөтүлгөн 1131 тонна гуманитардык жардамдын 959 тоннасы жерлерге таратылып берилди. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун башчысы Ырысбек Жолдошбаев билдирди. Анын айтымында өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан гум жардамдарды кабыл алуу, бөлүштүрүү жана жеткирүү иштери улантылууда. Республикалык медиа штаб Баткен аймагында иш алып барып жаткан саламаттыкты сактоо тармагы жана өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлү менен түз байланышка чыкты. Анда региондордон жөнөтүлүп жаткан гум жардамдар, эвакуацияланган жарандардын абалы жана ошондой эле Когалаңдын кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдар тууралуу маалымат айтылды. Бүгүнкү саатка карата жалпы Баткен областынын аймагына Кыргыз Республикасынын ар тарабынан 1.131.000 тоннадан ашуун гуманитардык жардамдар келип түшкөн. Ошол эле убакта анын 959.000 жерлерге жүктөп жеткирилип берилген. Азыркы убакта түшүп жаткан кампадагы азыркы саатка карата гуманитардык жардамдын өлчөмү 173.000 тонна жардамды түзөт. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам Баткен облусунда талкаланган турак үйлөрдүн саны 432ге жеткени айтылды. Маалыматка караганда учурда жарандык коргонуунун жергиликтүү комиссиялары тарабынан Баткен облусу боюнча жалпы жабыркаган объектилерди тактоо иштери аяктады. Жалпысынан 432 турак үйгө жетти. Бул талкаланган турак үйлөр. Андан башка дагы мал сарайлар, чарбалык объекттер боюнча 285 түздү. Мектептер боюнча айта турган болсок 6 мектеп жабыркаган. Ошондой эле бала бакчалардан дагы 6-су, саламаттык сактоо министрлигинин объектилеринен 2 объект талкаланган. Администрациялык зданиялар, имараттар боюнча айта турган болсок, бул жерде 9 имарат талкаланган. Ошондой эле 26 бирдек автоунаалар талкаланган жана башка турмуш тиричилигин камсыздоочу объектилерден 171 объект талкалгандыгы комиссия тарабынан аныкталды. Бүгүнкү күндө бардык жерлерде Баткен шаарынан баштап Лейлекте жана ошондой эле Баткен райондорунда бардык айыл аймактарда талкаланган объектилердин сандарын баары такталып, эртеңден баштап аларды курулуш иштерине даярдоо курулуш калдыктарын тазалоо иш-чаралары дагы өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан уюштурулуп жүргүзүлүп баштайт.
Ал эми куралдуу кагылышуудан улам саламаттыкты сактоо уюмдарына жалпы 198 адам кайрылып, алардын 61 амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Жабырлануучулардын басымдуу бөлүгү бүгүнкү күндө Ош жана Бишкек шаарларында дарыланууда. Медициналык жардам алууга кайрылган жабырлануучулардын 13-ü бул балдарды түзөт, 171 эркектер жана 14 аялдарды түздү. 120 жабырлануучу Бишкек жана Ош шаарынын саламат сактоо уюмдарында которулган. Алар улуттук госпиталда 75 бейтап, улуттук хирургия борборунда 8 бейтап, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 9 бейтап, тез жардам ооруканасында 8 бейтап, Ош облустук бириккен ооруканасында 20 бейтап. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрында Тажикстандын куралдуу агрессиясынан 140 миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, куралдуу кагылыштан 59 кыргызстандык шейит кетип, 198 киши жабыркаган. Нуркызы Элдияр кызы, Алымбек Бектурганов, регион. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын тышкы иштер министрлигин кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаал боюнча чагымчыл жана жалган маалыматтарды таратуу менен кырдаалды курчутпоого чакырды. Маалыматта Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин кечээ 21 сентябрдагы билдирүүсүн тажик тараптын негизсиз шектенүүлөрү менен отко май тамызып, кыргыз-тажик чек арасында болуп жаткан окуялар тууралуу дүйнөлүк коомчулукту адаштыруунун кезектеги аракети катары баалаганы айтылат. 2022 жылдын 21 сентябрына карата УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын УКМК төрагасы Ятимов кол койгон акыркы протоколдун бардык пункттарын кыргыз тарап аткарды. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин Тажикстан Республикасы менен чектешкен чек ара аймактарында кыргыз тараптын күчтөрүнүн жана каражаттарынын болушу жөнүндө, ошондой эле Кыргызстандын аймагынан учкучсуз учактар учуп анын аба мейкиндигин бузуп жатат деген божомолдору чындыкка дал келбейт. Өз кезегинде тажик тарап чек ара аймактарындагы Тажикстандын Мургап, Исфара жана Лакш облустарынын, ошондой эле Тамдык, Баткен чек ара отрядынын чек ара заставасы жана Катта Туз, Лейлек чек ара отрядынын чек ара посту тарабынан жайгашкан оор аскердик техникасын туруктуу жайгаштыруу пункттарына толук кайтарып кеткен жок деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин кээ бир депутаттары Баткен облусуна автобус менен жөнөп кетишти. Эске салсак, эл өкүлдөрү эрте мененден бери кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды жабык жыйында талкуулап жатышат. Түштөн кийин бир катар депутаттар камуляж спорттук кийимчен келишти. Андан соң жыйындан чыгып эле түз автобуска отуруп жөнөп кетишти. Алар чек арадагы кырдаалды жеринен көрүп, Баткендин жабыр тарткан эли менен жолугушаарын айтышты. Болжол менен 10 чукул депутат кетти. Маалыматтарга караганда депутаттар Шайырбек Ташиев, Мирлан Самигожо, Өмүрбек Бакиров, Акбөкөн Таштанбеков, Жалалидин Нурбаев, Тазабек Икрамов, Максат Сарыбагышев, Нурлан Азыгалиев кеткен. Кудайберген базарында ири өрт чыкты. Жалындын видеосу социалдык тармакта жарыяланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдын ала берген маалыматы боюнча контейнер өрттөнүп жатат. Кырсык болгон жерге бир өрт өчүрүүчү бригада жөнөтүлдү. Кыргызстанда тажиктердин кол салуусунан жабыркаган жалпы 198 адам ооруканага кайрылып, 61-ине амбулатордук дарылануу жазылса, калгандары Бишкек шаарындагы саламаттык сактоо уюмдарында стационардык дарыланууда. Учурда Ош облустук ооруканасында 19 адам жатат. Алардын арасында аскер кызматкерлери жана жөнөкөй жарандар да бар. Ошондой эле Чоңалай жана Баткенден эвакуацияланып келген 1 жашка чейинки балдар Ош облустук балдар ооруканасына келип түшүүдө. Бул тууралуу кененирээк Асел Сыдык материалында сөз болот. Ош облустук ооруканасында кыргыз-тажик тилкесинде болгон куралдуу конфликтте жабыркаган 19 адам дарыланып жатат. Жарат алгандар 16 сентябрдан баштап келе башташкан. Алар жөнөкөй тургундар жана аскер кызматкерлери. Жалпысынан ооруканага 21 адам кайрылып, анын 3-өсү Бишкекке которулган. Учурда бейтаптардын абалы туруктуу, керектүү медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Азыр 19 бейтап бар, анын ичинде военнослужащийлерим бар и мындай гражданский население бар да, гражданскийлер. Состояниялары азыр туруктуу, коркунучтуу нерсеси жок.
Ал эми Ош облустук балдар ооруканасына Баткенден жана Чоң Алай районунан эвакуацияланып келген балдар дарыланууда. Азыр бейтаптардын так саны белгисиз. Көпчүлүк балдардын жаш курагы 1 жашка чейинкилер. Наристелер узак жолдо өпкө жолдору жана өпкөсү жабыркаган, ич өткөк илдетине кабылгандар. Бизде азыркы мына кырдаалга байланыштуу Ош областынын Чоң Алай району менен Баткен областынан кайрылган больнойлордун саны так маалымат азырынча белгисиз. Канча кайрылганы. Себеби амбулатордук түрдө жаткан кайрылгандар бар. Анын ичинде жатып дарылангандары бар. Көпчүлүк балдардын курагы, жаш курагы эмчек эмген возрасттагылар, 1 жашка чейинки балдар. Алар көбүнчө баягы жолдо жүрүп, урундуу болуп, шамалдап, өпкө жолдору жана өпкөсү жабыркаган балдар. Анан ич өткөк болуп калган балдар. Ич өткөк балдарды жаткызып, анын диагнозу коюлгандан кийин аны шаардык инфекциялык ооруканага которуп атабыз. Айрымдары абалы туруктуулары үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна жөнөтүп, ал жерде көзөмөлгө алдырып атабыз. Ош шаарына Баткенден эвакуацияланып келгендердин саны 22 сентябрга карата 5000ге чукулдады. Анын ичинен тез жардам кызматына кайрылгандардын саны 90 адамды түзүп, 32си ооруканаларга жаткырылган, 7 аял киши көз жарган. Ош шаары боюнча азыр бригада түзүлгөн, 15 психологтон. 15 психолог биринчи күндөн баштап эле круглосуточный күн түн карабастан алар общежитияларга, жатаканаларга, жерлерине кайсы жерге керек болсо барып консультациясын берип атат. Андан тышкары жаңы поток менен келип түшкөн адамдардын баардыгын эле сразу биринчи түрдө психологду жөнөтүп атабыз, дары-дармектер менен камсыздап врачтарды жөнөтүп атабыз. Алар бир сыра алардын состояниясын карап, өздөрүнө тиешелүү функцияларын аткаргандан кийин аларга кийим-кечелерин берип, жатаканага жайгаштырабыз. Эң биринчи негизде ошо дарыгерлер менен психологдор барып атат. Баткен облусундагы куралдуу кагылыштарга байланыштуу саламаттыкты сактоо уюмдарына 198 адам кайрылган. Алардын 61-ине амбулатордук дарылануу жазылса, калгандары Бишкек шаарындагы саламаттыкты сактоо уюмдарында стационардык дарыланууда. Каза болгондордун саны 59. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаевдин тапшырмасына ылайык Баткен облусундагы чек ара коогалаңынан жабыркап келген жарандарды жайгаштыруу иштери уланууда. Бүгүн Сузак районунун Лелин айыл аймагындагы номер 36 кесиптик лицейдин жатаканасына 300 орун даярдалды. Азыркы учурда облустун Сузак, Базар Коргон, Нокен райондоруна жана Жалал-Абад шаарына Баткен жергесинен келип, туугандарынын үйлөрүндө жашап жаткан 250 адам бар. Алар алдыда район шаарларда уюштурулган бирдиктүү жайларга көчүрүлмөкчү. Бул үчүн 3 район жана 1 шаардагы лицей жатаканаларына жана ден соолукту калыбына келтирүү борборлоруна 900дөй орун даярдалды. Жергиликтүү бийлик жайгаштыруу керектөөлөрүнө ылайык гуманитардык жардам жеткирүү иштерин колго алган. Бүгүнкү күндө биздин районго 2 күндөн бери 17 үй бүлө келди, 104 жаран жалпысынан алганда. Анын ичинен 14 жашка чейин 57 баласы бар. Аларды туугандарынын үйүнөн барып кабар алып, гуманитардык жардамдарды көрсөтүп, баары менен ооруканаларга жаткырып, баарын көзөмөлгө алып атабыз. Андан сырткары мына өзүңүздөргө маалым болгондой биздин Ленин айыл өкмөтүндө номер 36 лицейде жатакананы пандемия оорусу башталганда даярдаган элек. Азыр ушул жерге биз 300 орундуу орун даярдап жатабыз. Эгер ошол жактан келген жарандарыбыз болсо, биз кабыл алууга даярбыз. Жалпысынан 228 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү Жалал-Абад областынан. Анын ичинен тамак-аш, азык-түлүк, ошол балдарга керектелүүчү бүт жардамдар 180 тонна. Анын ичинен гигиена, жеке керектелүүчү каражаттар 11 тонна. Дары-дармектер жалпысынан 3 тонна, ар түрдүү дары-дармектер. Билим берүү жана илим министрлиги окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоо, жарандыкты калыптандыруу максатында атайын сабактарды өтүү жөнүндө буйрук чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Кризистен кийинки калыбына келтирүү шартында балдарды жана жаштарды жарандык мекенчилдикке тарбиялоо жөнүндө буйрукка ылайык мектептерде Баткен окуяларында курман болгон аскерлерди жана жарандарды эскерүү иш-чаралары өткөрүлөт. Билим берүү мекемелерине Кыргызстан Баткенден башталат деген темада дил баяндар. Элдер
элдердин достугу өлкөнүн күчү темасында сүрөт сынагы өткөрүлөт. Достук ритмдери, онлайн флешмобу, ар бир үйгө тынчтык веб плакаттар сынагын өткөрүү тапшырмасы берилди. Мындан сырткары Баткен окуялары учурунда жабыр тарткан жарандар менен иштөө үчүн жогорку жана кесиптик окуу жайларынын психолог окутуучуларын ишке тартуу каралган. Өткөн жылы өлкөдө адам сатууга байланыштуу 9 факты катталган. Ал эми ушул жылдын алгачкы 3 айында болсо 3 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу адам сатуу маселелери боюнча коомчулуктун маалыматтуулугун жогорулатуу долбоорунун адистери маалымат жыйын учурунда билдиришти. Маселенин алдын алуу, калк арасында маалыматтуулукту жогорулатуу максатында атайын долбоор иштелип чыкты. Кененирээк кийинки материалда. Өткөн жылы өлкө боюнча адам сатууга байланыштуу 9 кылмыш иши, ушул жылдын 1-кварталында 3 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу Когарт-инфо жыйындар залындагы пресс-конференцияда айтылды. Адам сатуу адамды ар кандай максаттарда, анын ичине мажбурлап иштетүү же жыныстык катнаш үчүн пайдаланган кылмыш болуп саналат. Буга көбүнчө миграцияда жүргөн жарандар дуушар болуу тургандыгы айтылды. Адам сатууга кабылган адам көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылбайт. Bir жагы, экинчи жагы ошол өздөрүнүн укуктарын билишпейт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аларга берип аткан укуктар жана эркиндиктерин толук түшүнбөгөндөн ошол укуктук базаны, укуктук жактарды бир туура колдоно албагандыктан болуп аткан бир проблема десек де болот. Бул көйгөйдүн алдын алуу жана коомчулуктун маалыматтуулугун жогорулатуу максатында Аймира жана Благодать коомдук фонддору биргеликте адам сатуу маселелери боюнча коомчулуктун маалыматтуулугун жогорулатуу долбоорун иштеп чыгышкан. Долбоор 9 айга созулуп, 16 сентябрда старт алган. Оружие саткан биринчи орунда туруп, адам саткан экинчи орунда турса, бүгүнкү күндө ошол экөө алмашып калды. Бүгүнкү күндө эң биринчи орунда бул адам сатуу боюнча проблема эң биринчи орунда турат. Азыркы күндө адам сатуунун эң көп формалары пайда болгон. Ал интернеттен жөнөкөй алып кетип, ошого душар болгон биздин аябай көп жарандарыбыз бар. Долбоордун алкагында мамлекеттик түзүмдөрдүн потенциалын жакшыртууга жана адам сатуунун алдын алууга багытталган бир нече иш-чаралар уюштурулат. Анын арасында Жалал Абад жана Ош облусунан 10 журналист тандалып алынып, медиа айдыңында адам сатуу маселелерин чагылдыруу боюнча окутуудан өтүшөт. Биз укук коргоо органдары дегенибизде милиция кызматкерлерин айтпайбыз да, ал жерде участковый болуш мүмкүн, опер болуш мүмкүн, ар түрдүү өзүнүн кызмат орду бар да, инструкциясы бар. Ошолор кандай иштеш керек? Мисалы, кээ бир учурда ошондой фактка кездешкенден кийин игнорирование кылыш керек эмес. Бул атайын баягы бул жерде бул жөнөкөй кылмыш эмес да, бул латентный кылмыш да. Латентный кылмыш деген бети ачылбай турган или ошол жертва кабылган адам сразу барып айтпайт да. Долбоор алкагында тандалып алынган айыл аймактагы активисттер жана кеңештер окутулуп, калктын калың катмарына маалымат жеткирилет. Ошол пилотный ар 3 айлык өттө биз барып алардын активисттер менен жолугабыз, алардын аксакал соттор менен жолугабыз, женсоветтер менен жолугабыз. Анын ошол негизинде группаларды топтойбуз. Ал группаларды биз окутабыз, ошол тренинг кылабыз, кандай чыгыш керек экенине. Ал активисттер болот, ошол активисттер кайтара ошол айылга жайылтат. Аймира коомдук фондуна былтыркы жылы адам сатууга кабылган 8 адам кайрылган. Алардын 2 аял болсо, калгандары эркек кишилер болгон. Аймира коомдук фонду 2008 жылдан бери миграция жана адам сатуунун алдын алуу багытында иш жүргүзүп келет. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион. Созак районунун Каралма айылында бүгүн 22 сентябрда ФАП мечит медресенин ачылышы болду. Иш-чарага Созак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров, жергиликтүү жетекчилер, айыл тургундары катышты. Имарат бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын каржылоосунда курулуп, бүгүн колдонууга берилди. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. ФАП мечит медресенин имаратынын курулушу ушул жылдын башында башталган. Жыл аяктабай толугу менен бүткөрүлүп, бүгүн 22 сентябрда колдонууга берилди. Иш-чара алгач Баткенде каза болгондорду эскерүү менен башталды.
Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed ve rahmetullah. Созақ районуна караштуу Каралма айылындагы ФАПтын имараттын эскилиги жетип, шарты да жок болгон. Учурда жаңы имарат курулуп, ичиндеги жабдууларда заман талабына жараша экендигин кызматкерлер айтышат. Кайта-кайта ремонт кылсак деле болбой аткан, сыз болгон, жарылып кеткен дубалдар. Анан муну демөөрчүлөр тарабынан ушу быйылкы жыл январдан башталды. Ушул иш бизге алып келишкен. Мына азыр Кудай кааласа бүтүп калдык. Бардык шарттары менен жарык, таптаза, элге да көп жыл кызмат кыла турган ушундай неме ФАП түштү. 3 имарат бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын каржылоосунда курулду. Буга айыл тургундары демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиришүүдө. Айыл өкмөтүбүзгө, жергиликтүү кеңештин төрагасына, жалпы демөөрчүлүк кылып куруп берген уюмдарга жана жергиликтүү жамааттын уюштуруп Россияда жүргөндөр, Казакстанда жүргөн жерлештерибиздин баардыгына Алла ыраазы болсун. Бул бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясына кайрылып, ушул жерде иштеп аткан депутаттарыбыз бар, төрагабыз бар, өзүбүз айыл өкмөтүнүн күчүнөн ошолор менен сүйлөшүп, макулдашып, анан ушул жерге алып келип туруп, бул мечит, медресе, анан кийин ушу ФАПыбызды ошол бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын фондтун колдоосу менен, каржылоосу менен, анан айыл өкмөттүн салымы менен, өзүнүн жергиликтүү бюджеттен, андан кийинки бул жерде элдин салымы менен ушул кооз здания бүгүнкү күндө биздин Каралма айылынын элине белек болуп тартууланып турат. Айыл өкмөт тарабынан бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын өкүлдөрүнө ардактуу атуу жана кызмат көрсөткөн жарандарга ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Ардактуу Атул деген бир намыбыз бар. Ошону биздин районубуздун акими Баратбек Жалалбакович сизге ошону биздин атыбыздан тапшырып берип койсун. Сиз да биздин Каралманын тумулу болуп калдыңыз. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион. Кыргызстандык Мухаммед Али Умаров Меккедеги дүйнөлүк Куран окуу жарышында жеңишке жетти. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Жарыш Сауд Аравиянын Мекке шаарында маркум падыша Абдулазиз Ал Саудтун элесине арналып уюштурулган. Жарышта биринчи орунду алган кыргызстандыкка 250 миң реал тапшырылган. Бул 5 миллион 500 миң сомду түзөт. Мухаммед Али Умаров ыйык Куран китебинин 600 барагын жатка айткан. Бишкекте Кыргызстан менен Россиянын футбол боюнча жолдоштук беттешине билеттер сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирди. Чыгыш трибунадан орун алуу үчүн билетти 700 сомго сатып алууга болот. ЛДК катарларында орун 800. Ал эми жогоркусундагы орундарга 1000 сомдон сатылууда. Билеттерди Дордой Плаза Вефа Сода борборлорунан, Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кассасынан жана Юнус Алиев 40К дарегинде жайгашкан кеңседен сатып алууга болот. Билеттердин сатыкка кеч чыгышын жана мелдеш тууралуу кеч айтылганын себебин да түшүндүрүп берди. Союздун айтымында оюнду чек арадагы кырдаалдан улам башка убакытка жылдыруу жагы да каралган. Экинчиси эл аралык макулдашуулар боюнча юридикалык маселелердин чечилиши дешти. Оюн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 24 сентябрь саат 20:00 башталат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүл буласын, саламатта туруңуздар.